Жаңырган жуманын алгачкы жаңылыктары менен тааныштырып назарыңыздарда өлкө деми маалымат программасы. Алдыдагы жарым саат бою кызматыңыздарда биздин кабарчылар жана мен Рысбек Мелисбеков. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков бүгүн Нарын облусуна иш сапар менен болуп, бир катар маселелерди жеринде көрүп чыкты. Эмне бүй-бүй бір проблема? Эмне бүй-бүй архивте? Туризмди өнүктүрүү өлкөнү өнүктүрүү. Облустун быйылкы туристтик мезгилине даярдыгы кандай? Жакын арада испандар түзүлүп, иштер башталат. Номер 87 Мамед Мырзабеков атындагы кесиптик лицейнин базасы заманбап жабдуулар менен толукталды. Электр жабдууларын оңдоо боюнча сунуштар түшкөн. Бул биз Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров россиялык компаниялардын эл аралык көп тармактуу ишкер миссиясынын Кыргызстанда ачылышында сөз сүйлөдү. Ал министрлер кабинетинин ишиндеги артыкчылыктуу багыттары либералдык салык мыйзамы, жумшак валюталык жөнгө салуу, инвестицияларды коргоого багытталган күч аракеттер экендигин белгилеп, инвесторлорду кызматташууга чакырды. Ошондой эле россиялык компаниялардын ишкер миссиясы жаңы өндүрүштүк жана инвестициялык долбоорлорду ишке киргизүү келечеги менен эки өлкөнүн бизнес субъектилеринин өнөктөштүк байланышын орнотууга түрткү болоруна ишенимин билдирди. Кыргыз Республикасы өзүнүн стратегиялык максаты катары жаңыланган жагымдуу инвестициялык климатты калыптандырууну белгиледи. Анын негизги катары гармониялуу жана либералдык мыйзамдар, жогорку социалдык жоопкерчилик жана адилеттүү сот системасы болот. Республиканын бийлиги бизнес менен диалогко жана инвесторлор үчүн кыргыз рыногунда эркин жана ыңгайлуу сезиш үчүн колдон келген күч аракетти жумшоого даяр. На кыргызском рынке. Нукура эгемендүүлүгүбүздүн биринчи күнүнөн тарта эле туризмди өнүктүрүүгө жасаган далалатыбыздан анча майнап чыкпай жаткандыгы жашыруун деле эмес. Толук кандуу пайдаланылбай жаткан мына ушул экономикалык мүмкүнчүлүгүбүздү жандандыруу бүгүнкү саясатыбыздын түйүндүү да, түйшүктүү да маселелеринен. Эгер мамлекет жетекчилигинин ушул багыттагы арымдуу аракеттери өз максатына жетсе, табияты далайларды тамшандырган Нарын облусунун социалдык экономикалык өнүгүү ыргактары алда канча ылдамдамак. Теңир толуктардын алдыдагы жакшылыктарында үмүт отун тутандырган туризмдин учурдагы абалына баяндамачыбыз Бөлөкбай Шеримбеков байкоо салган. Урматтуу кыргызстандыктар, туристтик сезон башталды. Күн өткөн сайын өлкөбүзгө, ысык көлүбүз болобу, Борбор калабызгабы же башка аймагыбызгабы Айтор Кыргызстанга туристтердин агымы көбөйөт. Ар кыл божомолдор боюнча да быйыл туристтердин агымы өзгөчө жогору болору күтүлүүдө. Туризм мамлекеттик казнаны толтуруунун олуттуу бир булагы боло алат. Бул мамлекетке эле эмес, туристтерге кызматтын көрсөтүп, ар кыл тармакта эмгектенген миңдеген мекендештерибиз үчүн да каржылык пайда алып келери айтпаса да түшүнүктүү. Андыктан сиздерден чоң өтүнүч, өлкөгө келген ар бир туристке, ар бир чет элдик жаранга мейман достугубузду, жогорку маданиятыбызды көрсөтөлү. Алардын ар бири өз өлкөсүнө кайтканда Кыргызстанды жакшы жагынан таанытабы жокпу, сиздердин аларга карата мамилеңиздерден көз каранды. Жакшы таасир алып кетишсе, кийинки жылдары дагы сөзсүз келишет. Албетте, өлкө башчысынын мындай демилгеси туризм менен машаккаттангандар үчүн мыкты стимул. Айрыкча казынага арбын киреше түшүрүүчү бул тармакты ар тараптуу кеңейтүүгө, карагай черлүүгүнө жараша арасы небир өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүнө толгон Нарын облусунун эң сонун ресурстары жана резервтери бар. Биз турган жер Чар өрөөнү деп коебуз. Буга чейин жергиликтүүлөрдүн анча көңүлүнө алынбай келген кооз коктуга жаңгырган Исабек Абдыгазиздин пикиринде чет өлкөлүк туристтерди кызыктырууга бир эле кооз жаратылыш аздык кылат. Андыктан ал өзү түптөгөн Чар Travel эс алуу комплексинде бардык шарттарды эске алган. Мындагы курулуштар жаратылышка шайкеш жасалынган, кимди болбосун кайдыгер калтырбайт. Ошону менен бирге эле мындан 6 жыл мурун атайын питомник уюштурушуп, андагы карагайлардын көчөттөрүн жыл сайын калктуу пункттарга таратууну жакшы адатка айландырган. Быйылкы жыл жашыл мурас деп жакшы инициатива болуп атат. Былтыркы жылы 30 000 сомдук көчөт бердик. Быйылкы жылы болсо 60 000 сомдук көчөттү ошореки школ, больница, детсадтарга таратып бердик. Эңирде чет өлкөлүктөрдүн көңүл кушкунга көрөткөн бул жайда жогорудагы саамалыктын жүзөгө ашырылышы менен кошумча жумуш орундары да жаралды. Азыр мында 3 адис эмгектенип, азыр көптүр маянага ээ.
ушул питомникти карап, отоолорун отоп, ушундай кызмат кылам. Ушу жерге келип иштегеним деле жакшы эми. Семьяма, өзүм үй бүлөмө жетиштүү. Кудайга шүгүр. Туризм менен бирге табиятка таттуу мамиле жасоо башка орунга чыккан бул жайдагылар дайыма мейман достугунан жана сыйлардан жазмандыктарын белгилейли. Бирок алар ушуну менен эле чектелип калуулары келбейт. Кооздуу көз осталган табияты жана бийиктиги далайларды суктандырган тоолордун кучагындагы ушул эс алуу жайынын жетекчилери жакын арада экстремалдык туризмди жайылтсакпы деген ойлору бар. Мунун да жөнү бар. Себеби акыркы кездердеги тажрыйба көрсөткөндөй, дүйнөдө дал ушул экстремалдык туризмге багытылгандары көбөйүүдө. Бул бир жагынан кирешенин арбын түшүшүн шарттаса, дагы бир жагынан Кыргыздын көркөм жерлерин дүйнөгө жайылтууга эң мыкты өбөлгө. Адатыбызча статистикалык маалыматтарга таянсак, Нарын облусунда юридикалык жак катары каттоодон өткөн 63 туристтик фирма болсо, алардын 19 гана активдүү иш алып барышууда. Мындай артта калуучулукка эң абалы сервистик кызмат боюнча тажрыйбалардын аздыгы жана атайын дардалган адистердин тартыштыгы себеп. Ошон үчүн биз окутууларды стандартка, сервиске окутууларды уюштуруу иштерин алдыга колго алып, мына жакынкы учурда Кыргыз-Түрк Манас университети менен мамиле кат жүзүндө кайрылуулар болгон жана ошондой Нарын мамлекеттик университети менен биргеликте жакынкы уурда бир ай ичинде окутуулар, сервиске гидтерди окутуу, туристтерге мамиле кандай кылуу боюнча жакынкы арада иш пландар түзүлүп иштер башталат. Сөз акырында быйылкы жаан чачындуу аба ырайына байланыштуу Теңир Тоо аймагындагы туристтик объекттер өз ишмерктерин бир аз кечирээк башташкандарын кошумчалайлы. Бирок алар келген бардык меймандарга кубанычта жана урмат сый көрсөтүү мүнөздөрүнөн түк жазышпайт. Бөлөкбай Шеримбеков, Нурбек Рахманов, Бексултан Жолдошбеков, Өлкөдө эми Нарын. Дүкөнчүлөргө көзөмөл кассалык машина жана өткөрүлбөгөн товарлар үчүн түзүлгөн айыппулдар убактылуу токтотулду. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров ККМге каршы митингге чыккандардын алдында сүйлөп жатып билдирди. Патентти акылга сыярлык өлчөмдө төлөйбүз деп жатасыңар. Араңардан комитет түзгүлө. Алар мени менен 10 күн чогуу иштесин. Силерге патент менен иштегенге шарт түзүү маселесинде ойлонуштуруп көрөлү. Туура көрсөңүздөр, азыр комитетке 10 киши кирсин. ККМ менен айыппулдарды токтотуп турабыз, деди ал. Акылбек Жапаров эсеп фактураны дүкөнчүлөрдөн эмес, өндүрүүчүлөрдөн сурап жатканын маалымдады. Эгерде аракты чыгарган завод 12 фураны чыгарып, отчетко бирөөнү көрсөтүп коюп жатса, эмне кылам? Мага силер жардам бергиле, деди Жапаров. Белгилей кетсек, бүгүн 13-июнда көзөмөл кассалык машинага каршы болгон 200дөн ашык ишкер өкмөт үйүнүн алдында митингге чыккан. 10 күнгө мораторий жарыялап атабыз. 10 күндүн ичинде в разумных пределах патенттериңерди карайбыз. Анан кайра дагы бир жолу сиздерди мына берген мага өкүлдөрүңөр менен ушу туурабы деп акылдашып, колуңардан келген салыкты төлөп, бирок мага жанагынтип жардам бергиле. Ким каяктан эмне кылып алып келип атат. Ошон үчүн в разумных пределах болуш үчүн мага кишилериңерди бергиле деп эдим. Келгиле сүйлөшөлү. Нарында өзүнчө кылайлы, Таласта өзүнчө кылайлы, Рыбачыныкын өзүнчө кылайлы, Бишкектикин ичиндегилердин баарын өзүнчө кылып бир карап көрөлү. Закондордун баарын өзгөртө албайм. Мыйзам деген бар. Мен колуман келгенин айтпадымбы? Штрафты токтото турабыз. ККМди токтоттук. Азыр мына 10 күн силер менен чогуу түшүрөлү дагы баасын бычып туруп, мындан ары мына момдай иштейсиңер деп чечимге бүтүнгө келейли деп атам. Быйыл которуунун негизинде өлкө боюнча 300дөн ашуун жергиликтүү соттордун судьялары ротацияланды. Ал эми Нарын облусуна 18 соттун судьясы которулуп келип, бир айдан бери иш алып барышууда. Башка аймакта башка шартта уланып жаткан соттордун иши канчалык натыйжалуу болууда? Түзүлгөн шарттар аларды канааттандырабы? Бүгүн жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков Нарын облусуна болгон иш сапарынын алкагында ушул суроолорго жооп издеди. Анда дагы кандай маселелер көтөрүлдү? Кабарчыбыз Гүлзат Мукенова айтып берет. Иш жүзүндө аткарылган иштерге карата бал түрүндө коюлат. Нарын шаардык сотуна которулуп келгенине бир айга жакын убакыт болгон Сотибек Осмоновдун айтымында өз кезегинде ротация жемишин берет. Анткени ал үчүн бир ай аралыгында кичи мекени Чаткал районуна караганда Нарын шаарында иштөө жеңил болгондугу байкалган. Ал эми мында түзүлгөн шарттар да канааттандырарлык дейт ал. Өзүнүн туулуп өскөн аймагында иштеп, ошол жердеги таасирдүү адамдардан
башка кызматкерлерден таасиринде калган учурлар көп болгон. Телефон чалуу укугу, тааныш билиш ар кандай шектенүүлөрдү жаратып келген. Сотибек Осмонов менен бирге Нарын облусуна дагы 17 судья жаңы келген. Ар бири ар башка аймактан болсо дагы аларды бир максат, бир милдет бириктирип турат. Ал жарандардын сот системасына болгон ишенимин күчөтүү, адилеттүүлүк орнотуу. Алардын аткарып жаткан иши менен таанышуу, көңүл өткөн маселелерин жеринде угуу үчүн Жогорку соттун төрагасы иш сапары менен Нарынга келди. Негизи отделде 4 киши, анан биз 3 кишини отургузууга башка кабинетке өзүнчө отургузуп атабыз. Иш сапардын алкагында Замирбек Базарбеков Нарын шаардык сотунун имаратын, кызматкерлердин иш бөлмөсүн кыдырып, суроо талаптарын, сунуш көйгөйлөрүн укту. Анда сот залындагы аудио, видео жазуулардын ишиндеги мүчүлүштүктөр айтылды. Өтө көп жолу өсүп калат да, мен эле киргенимде 6-7 жолу өстү. Андан соң төрага Нарын райондук жана Нарын облустук административдик сотунда болду. Бир коронун ичинде катарлаш жайгашкан бул эки имарат тең эскилиги жетип жаңыртууга муктаж. Административдик соттун бөлмөлөрүн ымтартып, жайдын күнүдө электр жылыткычтарын колдонууга туура келет. Ал эми райондук соттун имараты тар болгондуктан сот отурумдарын өткөрүүдө маселе жаратат. Кабинеттер дагы өзүңүздөр көргөндөй үстү түшөйүн деп эле араң турат, ылдый салаңдап калган. Жазык иштер өзүнчө сот отуруму жана жарандык иштер боюнча өзүнчө сот отуруму болуш керек. Бизде болсо бир эле өзүңүздөр көргөндөй бир эле кичинекей эле сот отуруму бар. Алга дагы көп киши келгенде батпай калат. Ошон үчүн көбүнчө мындай чакан кишилерди эле киргизгенге аракет кылабыз. Мындай көйгөйлөрдү жеринен көрүп уккан Замирбек Базарбеков бул маселе башка орунда экенин, мүмкүнчүлүк жаралса жаңы имарат курулаарын айтты. Кудай буйрса, ошентип администрация президентинен жана башка бийликтерден колдоп турса, ушу имаратыңар дагы жаңырып жаңырат. Белгилей кетсек, былтыр өлкөдөгү бардык Фемида өкүлдөрүнүн айлык акылары 100%га көтөрүлгөн. Ал эми быйыл 300дөн ашуун жергиликтүү соттордун судьялары алмашты. Аларга мамлекет тарабынан баатирлер да берилген. Мындай шартта иштөө гана керек. Башкысы мыйзамдуулук сакталып, элдин нааразычылыгын жаратпоо зарыл, деди Базарбеков. Эгерде далилсиз сөздөрдү айтып аткан болсо, анда алар жооп берсин. А эгерде далил болсо, ошондой пара алган болсо, ошондой ыплас иштерге барган болсо, ошондой соттордон биз тазаланышыбыз керек. Алар карап отуруш керек эмес, укук органдары. Алар чара колдонуш керек. Жогорку соттун төрагасынын андан кийинки иш сапары Ат Башы райондук сотунда уланды. Эске салсак, кыдыруунун максаты судьялардын ишмердүүлүгүн, сот адилеттигин ишке ашыруунун сапатын текшерүү жана которулган судьялардын жашоо шарттары менен таанышуу болду. Гүлзат Мокенова, Жеңиш Абдылдаев, Өлкө Деми, Нарын шаары. Өндүрүш потенциалы чектелүү Нарын облусунда башкы басым жергиликтүү сырьёолорду кайра иштетүүгө жасалат. Антседа аны менен алпурушкан субъектилердин материалдык, техникалык мүмкүнчүлүктөрүнүн жардылыгынан көбүнүн иштери убактылуу мүнөзгө гана ээ. Ошол эле учурда саналуу болсо да бардык кыйынчылыктар менен тоскоолдуктарга моюн сунбай, өз арбайларын өздөрү согуп жаткандары да жок эмес. Алардын бири биздин чыгармачылык топтун объективине илинген. Көптөн бери аргасыздан ишсиз үйдө отурган Венера Садабаевага мында 8 жыл мурун өзү байырлаган Жумгал районундагы Көкөй айылында минерал сууларын куучу цехтин ачылышы чоң олжо болду. Ал жерге жумушка орношуп, учурда үй бүлөсүнө кең кесири жетерлик каражатка ээ. Эми мурдагыдай 5 баласынын ар кандай керектөлөрүнө ар кимден карыз акча сурабайт. Айтымында жабдуулардын баарысы автоматташтырылгандыктан өзүнүн да кесиптештеринин да түйчүктөрү анча оор эмес. Мен бул жерде тияктан үйлөнүп даяр болгон бөтөлкөлөрдү суу куючу аппаратка жөнөтүп турам. Мурун болсо баары кол менен куюлчу, ручной болчу. Азыр чекесинен баардыгы өзүңүздөр көргөндөй автоматташтырылып келет. Чындыгында 2014 жылдан бери калк кызматындагы ушул ишкананын бүгүнкү өктөмү катал рынок экономикасына туруштук бериши анча оңойго турбады. Айрыкча жабдуулардын эскилигинен иштегенинен токтоп турганы көп болуп, жада калса башкаларга окшоп жабылып калуу коркунучу да жаралган.
дагы жакшы. Мамлекет тарабынан кайры иштетимден алектенишкен өндүрүш субъекттерине жеңилдетилген насиялар каралып, кыйын кезеңден суурулуп чыгууга жамандыр жакшыдыр шарттар түзүлдү. Натыйжада атылган цехтин техникалык бөлүктөрү толук жаңыртылды жана ошого жараша эмгек ыргагы алда канча жанданды. Эгер алгач саатына 100 бөтөлкөгө суу куюлса, азыр ал 1000ге чамалады. Ишкана нөлдөн баштагандыгыбыз үчүн бүт оборудованияларыбыз бывышный болуп калганда, каражатыбыз жетпей калып, анан аны менен өнүгө албасыбызды билип, анан ушу жанагы российский фонддон кредит алып 5 жылга 12% менен ошону менен бүт оборудованияларыбыздын баарын жаңыртып, мурун бүт баары ручной болчу, кол менен, азыр болсо бүт баары автомат, жакшы. Жогорудагы каармандарыбыздын колдорунан чыккан эмел суусу коңшулаш Ысык Көл облусунда да жакшы таанымал. Айрыкча анын дарылык касиети өзгөчө. Составындагы хлорид, гидрокарбонат жана натрий ичеги оорулар үчүн 1000ден бери. Өзү 214 метр тереңдикте чыгат. 22 градус жылуу чыгат. Аны биз холодильникке коюп, 1 градус муздатып алып туруп, анан фильтрлеп туруп, анан газ кошобуз. Буга газ кошулбаса, даамы такыр бөлөк да. Өзүн ичип көргөндө дарылыгы ошондо да. Айтмакчы, учурда туруктуу 8 жумуш орду бар электrik ишкана жыл сайын мамлекет казынасын социалдык төлөмдөр түрүндө 150 000 сом менен толуктап турат. Ал эми жер салыгы айыл бюджетине таандык. Тилекке каршы аздыр көптүр журт жүгүн аркылашкан мындай өндүрүш субъекттери менен объекттери Теңир Тоо жергесинде бирин экин гана. Андыктан облус жана район бийликтери үчүн алардын санын көбөйтүп, сапатын арттыруу баш ооруткан чоң маселелерден. Айыл чарба министрлиги менен бирдикте бүгүнкү күндө сүттү кайра иштетүү боюнча колго алынды. Мына 5 миллиондон ашык акча, бул доллар, Америка доллары менен акча каражаты каржыланып, азыр ушу сүт заводдорду бекемдеп, анын өндүрүшүн баягы жогорку деңгээлге алып чыгыш үчүн бүт аракеттер көрүлүп атат да. Мына этти өзүбүздөн ашык өндүрөбүз. Аны да кайра иштетүү боюнча азыр мына ат башта салынып атат. Жакын учурда ушу жылдын аягына чейин этти кайра иштетүүчү эт комбинаты жумушка берилет. Кочкордо иштеп атат. Ар бир райондо дагы салынып иштетүү боюнча аракеттер көрүлүп атат. Анткенен ушул асыл максаттардын жүзөгө ашырылары барып эле каражатка такалары жалпысына жакшы маалым. Арийне, буга чейинки ачуу тажрыйбалар көрсөткөндөй, жагдай дал ушусунан аксап, илгери үмүт, жакшы ниеттеги кээ бир ишканалардын өмүрлөрү анча узун болгон эмес. Бул жолку аракеттер андай аянычтуу тагдырга кабылбас. Нары шаарындагы номер 87 Мамет Мырзабеков атындагы кесиптик лицейинин базасы жаңы жабдуулар менен толукталып, келерки окуу жылына мыкты даярдыктар азыртан көрүлүүдө. Алсак лицейдеги электр слесарь адистигине даярдаган бөлүм заманбап техникалар менен толукталды. Мындай шарт келечектеги электрик адистердин сапаттуу кадр кылып даярдоого шарт түзөт. Кененирээк Айпери Акылбекованын материалында. Ниетбек Арунов номер 87 Мамет Мырзабеков атындагы кесиптик лицейде тигүүчүлүк кесибинде акыркы курста окуйт. Ал ар тараптан изденүү жолунда болгондуктан кошумча электрик адистигинде өздөштүрүүнү максат кылууда. Эми өзү окуган окуу жайда электр жабдууларын оңдоочу электрик слесарь адистиги ачылып, ал үчүн мындан ары билим алууга мыкты мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Ушу 87 кесиптик лицейинде жаңы электрик окуусу ачылыптыр. Бул жерде өтө жакшы камсыздандырылыптыр жабдуулар менен. Акыркы үлгүдө телефондор, смартфондор менен атайын 3D үлгүсүндө көргөзүп берилген. Жана өтө жакшы аппараттар келиптир. Ошолор менен билим алсак жакшы болчу экен. Негизи электрикке кызыккандар ушул жерден дана толук кандуу билим алса жакшы болчу экен. Номер 87 кесиптик лицей Азия өнүктүрүү банк тарабынан 4 миллион 800 миң сомдук заманбап техникалар менен толукталды. Тактап айтканда, электр жабдыктарын оңдоочу электрик слесарь адистигине керектүү электр жабдыктар менен камсыз болушту. Эми алдыдагы окуу жылына жаңы кесип боюнча 10 айлык курска кабыл алуу башталат. Мындан сырткары окуу жай бардык адистиктер боюнча жаңы техникалар менен камсыздалып, оңдоп түзөө иштеринен толугу менен өткөн. Балдардын кызыгуусунун негизинде ачылып аткан кесип бул. Суроо талап ушуга көп болуп атканда негизинен. Бул кесипти биз 2019-2021 окуу жылын ачканбыз. Негизи өзүбүз ачып, ушу балдарды бир жыл окутуп бүткөргөнбүз.
Анан бир жыл ортодон бул перерыв болуп калды. Бул бир жыл окутпай калдык. Эмнеге дегенде ошол электр жабдууларынын жоктугунун себебинен. Аталган адистикти даярдоо үчүн мугалимдер атайын окуу курстарынан өтүп келишкен. Алар Нарын шаарындагы электр тармагындагы мекемелер менен келишим түзгөн. Ал жактан окуучулар практикалык жактан билимин тереңдетүүгө болот дешет адистер. Биздин регионго азыр электр тармагы ошо көңүл бурулуп атканына байланыштуу атайын ошо 1000 вольтко чейинки электр жабдууларын оңдоо боюнча сунуштар түшкөн. Бул биз областтык балдарга окууга кабыл алууда атайын ушундай прогноз иштеп чыкканбыз. Ошонун негизинде 2 жыл болуп калды. Ошол боюнча жабдуулар атайын кайрылуулар киргизип, атайын ушул жабдуулар алынды. Кесиптик лицей жаңы окуу жылына карата 9 багыт боюнча 240 окуучуну кабыл алууну мерчемдешүүдө. Анда 200 бала бюджет, 40 бала контракттык негизде 3 айдан 3 жылга чейинки аралыкта билим алып, жылына 200-дүн айланасында бүтүрүүчү кесип үйрөнүп чыгышат. Айпер Акылбекова, Нурсултан Болотбеков, өлкөдө Нарын шаары. Гүлнур Турапова номер 2 Чикалов мектеп гимназиясында география мугалими. 43 жаштагы айым 2017 жылы кырсыкка кабылып, биринчи топтогу майыптыкка чыккан. Бирок тагдырдын бул сыноосу аны сындыра алган жок. Майып арабасында отурса дагы агартуучулугун улантып, кааладагы активисттердин катарын толуктап келет. Ак эмгегинен баартап, ар бир күнүн шүгүрчүлүк менен өткөргөн каарман менен Гүлера Туратбекова баарлашып келди. Паркка барып кача эле теп келдиңерби? Эркелешкен эне баланын иш күнү мына ушундайча башталат. Гүлнур Турапова биринчи топтогу майып. Ал мындан 5 жыл мурун кырсыктап майып арабасына отуруп калган. Таңерте кызын бала бакчага даярдоо анын көнүмүш адаттарынын бири. Тагдырдын оор сыноосуна кабылган каарман үйдөгүлөргө чай берүү, тамак аш жасоо, кийимдерди даярдоо өңдүү жумуштардын көпчүлүгүн өзү жасайт. Жумушка кетеринин алдында кечки тамакка шаша-уша камыр жууруп дайындап койду. Багы үй бүлөң менен кайра баары бир энесиң, аялзатсың. Аялзат кандай болбосо да, кандай ситуацияга туш келсе дагы баары бир айым боюнча калышың керек. Өзүңдү уход кылып, жакшынакай балдарга тамагын жасап, кийимдерин үтүктөп мектепке кетирип. Башына түшкөн сыноону көтөрбөскө арга барбы? Кырсыктан кийин Гүлнур Турапова 2 жылдан соң өзүн колго алып, алдыга умтулган. Келечекте жаркын жашоодун үмүтү чоң каарман кайрадан чыйыр алып, үйдө эне болуп, сыртта коомдук иштерде активдүү. Ограничение мен үчүн ограничение эмес. Анткени акыл эсиң ордуңда, ата-энең аман, бала бакыраң бар, үй бүлөң бар, иштеген ишиң бар дегендейчи. Ошо азыр деле бирөөлөр айткандай аябай эме болушуң керек депчи. Активный, мобильныймын да азыр деле багы. Гүлнур Турапова 2 жылдан бери өз жумушун улантууну чечкен. Номер 2 Чикалов мектеп гимназиясынын география мугалими. Бул кадамга пандемия шарты түрткү берген. Үйдөн жумушка чейинки жолдо арабага ылайыктуу жол болбосо дагы мектеп ичинде бардык шарттар түзүлүп берилген. Нарын шаары ичи толук бойдон 100% четкиликтүү чөйрөдө жашабайбыз да. Бирок шүгүр ушул Чикалов мектебинин инфраструктурасы дээрлик канааттандырат. Өзүңөр көргөндөй сырттан кирип келатканда пандустары бар. Ошону атайын мен үчүн куруп беришкен. Агартуучулук кесип менен бирге коомдук иштерге дагы активдүү катышат. Буга чейин бир нече сынактарга катышып байгөлүү орундарга ээ болгон. Акыркысы ажарлуу айым 2022 солуулар конкурсунда көз карандысыз лидер айым наамын жеңип алган. Мындай аракеттери менен кесиптештерине үлгү. Женщина Гүлнура. Гүлнур көптөгөн жакшы сапаттарга ээ. Алсак бардык чечимдерге чыгармачыл ой жүгүртөт, позитивдүү жашоо кечирет. Ошондой эле учурда коомдук иштерге активдүү. Майып арабасында болсо дагы марафондорго, ар түрдүү сынактарга катышып байгелерге ээ болот. Бул биз үчүн сыймык. Приняла участие в марафоне.
Каарманыбызды каладагы майыптар үчүн пандустардын жетишсиздиги капа кылат. Борбордук базар, банктар жана эс алуу жайлары сыяктуу калк көп жайгашкан жерлерде кооптулук жогору. Анткени ал жерлерде талапка жооп бере турган пандустар жок кезде. Гүлнара Туратбекова, Жолдошбек Курманбеков, Нарын шаары, өлкөдөмү. Программабызды мына ушундай жагымдуу материал менен жыйынтыктайбыз. Ал эми ушул жана башка маалыматтарды Нарын медиа борборунун социалдык тармактагы баракчаларынан таап окусаңыздар болот. Биз Facebook'та Нарын медиа борбору, Instagram'да Нарын медиа лив жана YouTube'ка Нарын ТВ деп катталганбыз. Алдыдагы эртеңки күндүн аба ырайынын божомолу. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.